Өткөн аптада депутаттардан жеме угуп калгангабы жаңы дайындалган биринчи вице-премьер-министр парламентке 105 беттен турган отчет даярдап келген. Бирок андагы цифралар кубантарлык эмес. Кумтөр ишканасынын өндүрүмдүүлүгү кескин төмөндөп, анын айынан өнөр жай өндүрүшү 4%-га азайып кеткен. Ошондой эле өкмөт келип түшкөн инвестицияларды да толугу менен иштете алган эмес. 2015-жылдын ичинде мамлекеттик инвестициялык долбоорлор программасы боюнча каражаттарды иштетүү 19,7 миллиард сомду түздү. 32 миллиард 100 миллион сом болгон инвестициялык долбоорлор программасынын көлөмүндө мындай чоң айырма бир топ чоң долбоорлордун Бишкек ТЭЦи жана түндүк түштүк альтернативдүү жолу активдүү фазасы жылдырылганына, ошондой эле аткаруучу министрликтер менен ведомстволор бюджеттерин долбоорлорун жакшы пландаштырбаганына байланыштуу болду. Өлкө Евразиялык экономикалык биримдикке кирсе, бажы төлөмдөрдөн түшкөн биздин үлүшүбүз 5 миллиард сомдон ашып кетет деп күн мурунтан сүйүнүп алган өкмөт бул кирешени да ала албады. Мунун себебин өкмөт мүчөлөрү үчүнчү өлкөлөрдөн импорттун азайганы менен байланыштырат. Натыйжада биздин жылдык үлүш болгону 1 миллиард 670 миллион сомго гана жетти. Адатта киреше берүүчү баалуу кагаздар рыногунда да суроо талаптын жоктугунан абаланча жакшы эмес. Айыл чарба азыктарын чет өлкөгө алып чыгып сатууга да шарт түзүп бере алышпады. Өткөрмө пункттарында ветеринардык көзөмөл алынган жок. Малдын башын каттоо боюнча мыйзам ченемдер да аткарылбады. В связи с просьбой кыргызской стороны Кыргыз тараптын өтүнүшүнө байланыштуу ал жакта стандартташтырылган тариф эмес, транзиттик өлкө үчүн тариф колдонулат. Натыйжада 1 литр бензин 4 сомго кымбат. Бензин боюнча эле алсак, биздин миллиондон ашуун керектөөчүлөр жана 400 000 фермерлер солярканы кымбат сатып алышууда. Биз 5 миллион сомду Казакстандын рыногуна берип салдык. Бул маселе эмнеге чечилбейт? 2012-жылы кабыл алынган туруктуу өнүгүү стратегиясы да толугу менен аткарылган жок. Андагы пландалган 77 инвестициялык долбоордун болгону 17си гана ишке ашкан. Ушул эле документке ылайык, ичкидин өндүрүмдүн өсүүсү жылына 7%-дан кем болбойго тийишели. Бирок бул көрсөткүч 3,5–4%-дан ашпады. Ал мезгилде биздин экономика өсүш болгон. 2013-жылды жыйынтыгы боюнча 110,9% экономиканын өсүшү болгонда. Бизде ошондо планыбыз боюнча 2017 жылда Акылбек өзүңүз айткандай 7% өнүгүү болуш керек. Ошого ылайык сатырып, бул жакта биздин пландарда даярдалган. Эч ким ал мезгилде мындай кризис боло турганын пландаштырган эмес. Айыптоолор жогорку кеңештин дубалдарына эле айтылып жаткандай таасир калтырды. Себеби бул алешемдиктерге жол берген премьер-министр отставкага кеткен. Ал эми жаңы дайындалган биринчи вице-премьер-министр депутаттардын дооматтарын укканы менен жоопкерчиликти моюнга албайт. Өкмөт мүчөлөрү туруп кол чабуу менен узатышты дешип атат. Туурабы алкыш менен эми ал киши да өз аракетин кылды да, иштеди да. Мухаммед Дүйшекевич айтылдыбы Темир Аргынбаевичка бүгүн ушундай жылдык отчет болуп атат, суроо көп болот 2015-жылга деп. Себеби дегенде 2016-жылы Темир Аргынбаевич премьер-министр болду да. Эми процедура боюнча кеткен кишилерди келип өзүңө жооп бер деген туура эмес болуп калат. Аны эми биз айтканда жокпуз, оюбузга да келген жок. Мындан улам Руслан Казакбаев ар бир министрлик өзү аткарган иштери боюнча депутаттарга отчет беришин талап кылды. Жыйынтыгында өкмөттүн отчетун комитет мүчөлөрү айтылган сын пикир жана сунуштарды эске алуу менен кабыл алып берүүгө аргасыз болушту. Мээрим Ташыбекова, Алтын Каныбек уулу, НТС.